Орус тилиндеги түркизмдер даярдаган бычал окуучулары Кутбол Алманов, Жумашев Куман жана Алишеров Динияр. Амбар. Түрк тилиндеги амбар, персид тилинен анбар, сарай кампа, Россияда арпа, ун жана башка тамак-ашты сактаган жыгач курулуш. Арбуз. Кыпчак тилинен харбуз, которгондо коон. Ашкабактар тукумундагы бир же көп жылдык өсүмдүк туурусу, дарбуз түрүнө кирет. Аркан. Бул сөз түрк-татар, крим-татар, казак-чагот тилинен чыккан аркан жоон жип, илмеги бар жоон жип. Айда. Татар тилинен айда, которгондо кеттик жүр. Кыргыз тилинен которгондо кеттик же жүр дегенди билдирет. Баяндооч катары дагы колдонула алат. Алыча. Азербайжан тилинен кичине өрүк же бакча өрүктөрдүн сонун түрү. Роза гүлдүлөрдүн тукумунун кайналы оорусундагы мөмүрлүү дарак. Алмаз. Протюрк тилинен алмаз, алынбас, араб тилинен алмаз жана байыркы грек тилинен алмаз талкаланбас. Минерал. Чексиз убакыт бар болуу касиети бар. Атама. Байыркы түрк тилинен атама түмөн сөзмө-сөз мааниси бүт баатырлардын атасы. Байыркы Россиядагы казак элинин шайланган жоокер башчысы. Аркар. Кыргыз чагат казак тилдеринен аркар, жапай тоо кою. Анын ичинен Сибирдин түштүктөгү жашоочу бабиттер тукумунда болгон жумуртка тыюуту сүт эмүүчү. Айва. Түрк элинде айва. Кызгылт тукумундагы жыгач өсүмдүктөрүнүн бир түрдүү тукуму. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.